sizlarni kiritib boshimni joyiga qo'yishni xohlayman. Бул Баткен облусунун Кадамжай районундагы Өзбекстан менен чектеш турган Ак Турпак айыл өкмөтүндө жайгашкан аймак. Бул жерде Өзбекстандын газ сактоочу жана мунай өндүрүүчү мекемеси бар. Совет доорунда кошуна өлкө иштетип келген болсо, учурда токтоп турат. Газды бөлүштүрүүчү жайда газ бар же жок экенин билүү максатында барганыбызда күзөтчүлөр кирүүгө уруксат берген жок. Aytishadi, biz shunday qilamiz. Meni misol vakolatim yo'q, bittagilarda hech qaysini vakolati yo'q-da sizlarni kiritishga. Кийин күзөтчүлөр Өзбекстандагы жетекчилеринен уруксат алып, бирок видеого тарттырууга жана журналисттердин кирүүсүнө болбой тургандыгын билдирди. Андан кийин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тиешелүү адистер кирип көрүп чыгышты. Мен как специалист катары айыл өкмөт башчысы Алчымбаев Төралич менен жана бирок адамдар менен кирип чыктык. Бул жерде өзүңүзгө көргөн маалым газ текшерүүчү щит прибор деп коет, датчиктери нөлдү көрсөтүп турат. Бул жерде эч кандай газ жок. Газ жок бул жерде. Жергиликтүү элдин айтымында Бүргөндө өрөөнүндөгү газ сактоочу жерди Өзбекстан 1950-жылдары ижарага алып мунай өндүрүп, кийин өндүрүлгөн мунайдын ордунда жер астында табигый боштук пайда болуп, ага газ сакталып турган. Бул жерди өзбек тарап 2010-жылга чейин иштетип келген. 2010-жылы бул баягы эгемендүүлүк бизде революция болгондон кийин булар барды кеткен. Ошондо дагы буларды дагы кичине экономика жактан кыйналып, булардын мына нефт тартып аткан качалкалары ham азайып бар болгон 19 гана иштеп аткан болгон да. Андагы 3-өө ремонтто болуп, 17-си, 16-си иштеп турган мезгилде жабылган, токтолгон 2010-жылы. Ал эми соц тармактарда Бүргөндө өрөөнүнөн газ кошуна өлкөгө өтүп жатат деген маалыматтар жалган. Буга чейин тиешелүү органдар жана жергиликтүү бийлик тарабынан текшерүүлөр болуп, атайын иликтөөлөр жүргөн, деди айыл өкмөт башчысы. Эми сүйлөсө эл билип турат деп, бизде болгон эле битте киши ошондой. Бул жалпы эл көрүп турат, түшүнүп турат. Мына нече жылдан бери газ жок. Өзүбүздүн шу конторабызга дагы көмүр жагып отурабыз да. Мурда шу бүт элибиз газ менен камсыз болгон эди. Бүгүнкү күндө газ жок. Белгилеп өтсөк, Жогорку Кеңешинин депутаты Баткен облусунан Өзбекстан жана Тажикстанга жер асты менен кошуна мамлекеттерге мыйзамсыз мунай кирип жатат деген маалыматка шилтеме менен билдирүү жасап, бул боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар маалымат берүүсүн суранган. Мерим Азимжанова, Улан Макамбаев, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Баткен облусу.